Assalamu alaikum. Бейишке ең ақырқы кире тұрған адамдарды білесізбе? Ибн Асир радиаллаху анху Жами ал-Усул китебінде ушул темаға тиешелүү көп хадистерди терип жазган. Ошол хадистердин кейбирине төмөндө токтолобуз. Абдулла бин Масуд радиаллаху анхунун айтымында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: "Мен тозоктон эң акыркы чыгып, бейишке акыркы болуп кире турган адамды билем. Ага Аллах Таала эми барып бейишке кир дейт. Ал бейишке киргенде ага бейиш толуп калгандай сезилет. Кайра келип, о Аллах, бейиш толуп калыптыр дейт. Аллах Таала ага баргында бейишке кир, сага дүйнө жана андан 10 эсе көбү берилет дейт. Тиги сен ааламдардын падышасы болуп туруп, мени шылдыңдап жатасыңбы деп айтат, деди да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күлдү. Ошондо мен Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам тиштерин көрсөтө күлгөнүн көрдүм. Абдулла бин Масуд радиаллаху анхунун айтымындагы дагы бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мынтип баяндаган: "Бейишке акыркы болуп кирген адам бирде басып, бирде жөрмөлөп, бирде буту колун жалынга күйгүзүп, оттон араң чыгат. Өткөндөн кийин отко карап, мени сенден кутулткан Аллага мактоо болсун. Ал мурда кийин эч кимге бербеген жакшылыкты мага берди" деп сүйүнөт. "О Аллахым, даракты мага жакындатчы. Ага көлөкөлөп, суусунан ичип чаңкоомду кандырайын" дейт. Аллах Таала ага: "Эй адам баласы, аны берсем, дагы башкасын сурабайсыңбы?" дейт. Тиги киши: "Жок, андан башканы сурабайм" деп, башка эч нерсе сурабоого убада берет. Аллах Таала аны кечирет. Анткени анын сабыры жок экенин билет. Даракты жакындатып, тиги киши анын көлөкөсүнө көлөкөлөп, суусунун кандырат. Анан ага жанагы дарактан да чоңураак дарак көрүнөт. "Аллахым, ушул даракты жакындатчы. Анын суусунан ичип көлөкөсүнө көлөкөлөйүн. Андан башка эч нерсе сурабаймын" дейт. Аллах Таала: "Эй адам баласы, ушундан башка эч нерсе сурабайм деп убада бересиңби? Же аны жакындаткандан кийин дагы сурайсыңбы?" дейт. "Мындан башка эч нерсе сурабайм" деп убада берет тиги. Аллах Таала аны кечирет. Анткени анын сабыры жок экенин жакшы билет. Анан даракты жакындатып, тиги киши анын көлөкөсүнө көлөкөлөп, суусунан ичет. Ошол учурда ага бейиштин эшигинин жанында мурунку дарактан да жакшы дагы бир дарак көрүнөт. "О Аллах, мени бул даракка жакындатчы. Мен анын көлөкөсүнө көлөкөлөп, суусунан ичейин. Эми андан башка эч нерсе сурабайм" дейт. Аллах Таала ага: "О адам баласы, мага андан башка эч нерсе сурабайм деп убада бересиңби?" дейт. "Ооба, андан башка эч нерсе сурабайм" дейт тиги. Аллах Таала аны кечирет, себеби анын сабыры жок экенин жакшы билет. Анан дагы даракка жакындатат. Жакындаганда бейиштегилердин үнүн угуп: "О Аллахым, мени бейишке киргизчи" дейт. Аллах Таала: "О адам баласы, сени деги эмне ыраазы кылат? Сага тиги дүйнөдөй дагы бир дүйнөнү берсем ыраазы болосуңбу?" дейт. Тиги: "О Аллах, сен ааламдардын падышасы болуп туруп, мени шылдыңдайсыңбы?" дейт. Сөзүнүн ушул жерине келгенде Абдулла бин Масуд радиаллаху анху күлүп жиберип, "Анан эмнеге күлгөнүмдү сурабайсыңарбы?" деди. Жанындагылар: "Эмнеге күлдүңүз?" дешти. Ибн Масуд радиаллаху анху хадистин ушул жерине келгенде Алланын элчиси да ушундай күлгөн эле. Сахабалар анын эмнеге күлгөнүн сураганда, ал баягы киши "Сен ааламдын падышасы болуп туруп, мени шылдыңдайсыңбы?" дегенде Аллах Таала: "Мен сени шылдыңдаганым жок. Мен каалаган нерсеге кудуреттүүмүн" деп күлгөнү, ыраазы болгону үчүн "Мен да күлдүм" деген деп түшүндүрдү. Ал эми ушул эле хадис Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхунун айтымында бир аз башкачараак келип, анда Аллах Таала тиги кишиге "Муну сура, тигини сура" деп уруксат берет. Тиги бүт сураарын сурап, эч нерсе сурагысы келбей калганда, "Сага бүт сураганың жана андан да 10 эсе көп берем" деп айтат. Анан ага үр кыздарынан болгон 2 аял кирип: "Сени биз үчүн, бизди сени үчүн жараткан Аллага мактоолор болсун" дешет. Тиги киши "Мага берилген нерсе башка эч кимге берилбесе керек" деп кубанат.